мен Ош шаарына кызымын деп эле эсептеймин. Ош шаары экинчи борборубуз. Ош шаары бул берекелүү жер. Ушундай бир кенен кең пейилдүү эл да. Анан бияка келгенде бир кенен тамак жеп, ушундай бир өзүмдү жакшы сезем да. Ушул жерден дос күткөм, ушул жерден кудаларым бар, ушул жерде бир тууганга айланган чыгармачылыкта досторум бар. Анан бирок эми бул күндөрү өтө бир майрамдык тарыхта жазылып калчу күндөрдүн бири деп эсептейм. Анткени биз кичинекейибизден ыйык туткан эжелер Гүлсүн Мамашева, Шахрат Алипова, Каныкей Эралиева, булар корифейлер да. Булар биздин мугалимдерибиз, биз алардын шакирттерибиз. Бирок ушу бир сахнада майрамдык маанайда элдерге алардын артынан биз дагы ушундай чоңоюп келатканыбызга сыймыктанам да. Эжекелерим, алтын эжекелерим менен сахнаны өзүңөр көрүп атпайсыңар, кандай кабыл алып атышат, кандай элдин жан дили менен, чын дилинен кол чабуусун угуп атасыздар. Анан Гүлнара Кахарова, кыргыздын сыймыгы, Токтоо Черчиева, булар дагы тарыхта калган кыздар да, алтындар булар менен. Ооба, сулуусуз, жашсыз, ошон үчүн ал жакта көбүнчө келген адамдар дагы жаштарды басымдуу болуп атат. Абдан ырларыңыздарды, баягы кыздын сыры, жосоң башка сиздердин ырыңызды күтүп, ошол ырларды уккусу келип, абдан колдоп, өздөрү азыркы учурда өздөрү да тартылып жатат да, видеого тартып жатышат. Негизи ушул сулуулуктун, жаштыктын сыры эмнеде деп ойлойсуз? Кандай? Өзүңүзгө кандай кам көрөсүз? Көрөрмандарға ушундай бир калыпта карап алып, сулуу жаш болуп көп беришет, бирок эми ар кандай айтылып калат. Эми азыр эмнегедир жаштыктын, сулуулуктун себеби бул элдин колдоосу деп эле ойлойнчу. Элим колдоп, жакшы ырлар жүрөктөн чыгып атса, баардыгы сени колдоп турса, анан кантип кулпунбайсың, сени эч ким жаман сөз айтпаса деп. Ушундай элдин колдоосу деп ойлойм. Эми бирок мен өзүмдүн эле жашымда, өзүмдүн эле убагымда келе жатам. Жаштардын ушундай мага мындай бир аркамдан суктан караганы мен үчүн чоң сыймык. Андыктан жаштар жана бүгүнкү жакта келе атпайбы? Жашынакай сулуу кыздар, жашынакай эжекелер, апалар, алтын апалар жаркырап келе жаткан жаз майрамыңар кут болсун. Биз силерди дайыма сүйөбүз. Эми акыркы сүрөө, эми ушундай алдыда кандай пландарыңыз, кандай максаттарыңыз бар? Биз эми пандемия деп аябай бук болуп калдык. Сөзсүз түрдө үйдө отурганда чыгармачылык көп эргүү келди. Сөзсүз түрдө эми күзүндө бирөө жайында деп концерттерге катуу даярдыктар бар. Жаңы чыгармаларды жазабыз деп мен мисалы азыр Бек Борбиевдин аркасынан кубалып жүрөм, батыраак мага жазып бер деп. Ушул азыр баягы кайрадан эме жаңы дем, жаңы күч менен жаңы концерттерди бере бермекчибиз. Ошто кайдандай тамактар жакты сизге? Оштун бардык тамагы жагат. Өзгөчө аш тамак жегенде ошо ашты оштон жейсиң да. Аш анан башка бардык тамактар жагат. Кенен. Негизи өзүңүз кандай тамактарды көбүнчө басымды жасайсыз? Эми биз чүйдө ар кандай тамактарды жей беребиз, бирок өзүм таластык болгондон кийин гүлчүтай жасайм. Мисалы таласта гүлчүтай кандай сонун эме болот. Анан үйдө ошол аш дагы жасайбыз, гүлчүтай да жасайбыз. Бардык түрүн жасай беребиз үйдө. Сизге чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат.
güç verir çoğunlara. Cırlamay, cırlamay, kim bilir. Саламатсыздарбы? Эң биринчиден ушу биздин кереметтүү берекелүү Ош калабыздын тургундары менен саламдашып өтөлү. Албетте сурооң абдан жакшы болду алтыным. Эми бул ретро концертте өзүңүздөр көргөндөй башындагы биздин улуу аксакал эжелерибиз өмүр бою ушу кыргыз элин ырга, шаңга, бардык жакшы маанайга бөлөп келишкен. Мен дагы абдан бактылуу кыз экенмин. Ушул улуу эжекелерим менен Гүлсүн эжекем, Канке эже, Шахра эжекелер менен замандаш болуп калганыма абдан кубанычтамын. Жана ушул адамдар менен сыймыктанам. Алардын аркасынан келе жаткан мына менин курбуларым Алина, Гүлнарка болуп биз деле уже ретронун катарына кирип калыптырбыз. Негизи ушул уюштуруп келген Эрланга Шүкүрбекке абдан ыраазычылык билдирем. Биз буга чейин дагы Талас калаасында болуп келдик элек. Мына өзүңүздөр азыр көрүп аткандай биякта анчлаг менен болуп атат концерттерибиз. Бүгүн мына 3-күн бердик. Дагы алдыда 4 күнүбүз бар. Кудайым буйрса ушул убакыттан пайдаланып дагы жалпы ушу Ош жергебиздеги тургундарын чакырып кетмекпиз. Абдан ийгиликтүү өтүп жатат. Кабыл алуу эң сонун баягы бизге баягы чармачылыктагы адамдарга бизге элдин кабыл алуусу ошондой болуп турса, албетте баягы ичиңден ургуп чармачылыгың дагы өркүндөп өстүргөнгө аракет кыласың. Сиздерге дагы терең ыраазычылык билдирем. Ушул майрамдын алдында бизден келип ушу интервью алып койгонуңуздар үчүн сиздер дагы аман эсен болуңуздар. Үйүңүздөрдөгү ушу аял затын жалпыңар куттуктап коюңуздар. Мен да куттуктап өтөйүн жалпы элимде. Биз Ош калаасын лично өзүм мен абдан сүйүп, сагынып, ушу жылуу мамилесин сагынып келебиз. Урматтуу ушу Ош өрөөнүн, Ош калабыздын, негизи ушу областтын тургундары, барыңыздарды, бардык аял затын, алдыда кирип келе жаткан бүткүл дүйнөлүк аялдардын эл аралык майрам менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Аял затына эмне керек? Аял затына жылуу мамиле керек, жылуу сезим керек. Бардыгыңыздардын үйлөрүңүздөргө ырыс-кешик, ынтымак, моолчулук, тоопчулук, кут берекелүү жылдардан болсун демекчимин. Андан акыркы суроону берейин. Эл аябай жакшы кабыл алып атат, эргүү алып, өзүңүздөр дагы мындай элдин жылуу маанайын көрүп атасыздар. Мындан кийин эми кайрадан кайра мындай тынбай концерт берүүгө мындай дем күч алдыңыздарбы? Албетте, мына могу 1 жыл ичинде өзүңүздөр байкагандай пандемиянын убагында ушу биз деле эмес, жалпы эл деле сагынып калган окшойт. Ушундай тем более тиги борбордон келген ушундай жанагы ретро именно адамдардын жүрөгүнөн түнөк алган элдик лирикалык ырларды аткаруучулар ушул жерде турабыз да. Албетте, биз абдан чоң энергия алып жатабыз. Биз дагы баягы концертибиздин темасы темасындай эле биз силерди сагындык деген темага жараша эле болуп атат. Албетте, Кудай буйрса мындан ары дагы ушул биздин жүрүшүбүз уланмакчы. Талас областына барып келдик. Кудай буйрса Ош, анан Жалал Абад, Баткен, андан нарын, анан Көл деп турабыз. Кудайым буйрса ушу жалпы биздин көрүүчүлөргө сак саламаттык каалайм, жакшы маанай каалайм.
аман эсен бололу, бар бололу. Hormatly zamandaşlar.